Салам достар, арыбаңыздар. Биздин каналга кош келипсиздер. Жана сөзүмдүн башында айта кетсем, бүгүн 22 ноябрь 2020 жыл. Өзүңүзгө деле маалым болгондой, бүгүн дагы деле ошол батыштын саясатын колдогон НПОчулар жана башка гейлер, лесбиянкалар дегеле ошондой өзүнүн саясатын Кыргызстанга аттыклаганы бүгүн дагы биздин Алатоо аянтына чыгып өздөрүнүкүн айтышты. Алардын бүгүн сап башында мурда башкалык болмосо, бүгүн эски ата мекенчилер, азыркы действующий ата мекенчилер Садык Шернияз, Каныбек Иманалиев жана НПОчу Рита Карасатарлар жүрүштү. Алардын негизги максаты өзүңүздөр деле Садыр Жапаровго каршы, элдик бийликке каршы, элдик бийлик орноп жана мурдагы Текебаевдин конституциясын таанып атышат. Азыркы мурда Текебаев өзү жазган болсо, азыр 90го чукул адамдардын жазып жатканы белгилүү. Эң негизгиси мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бурайын деген ниет, экранга көңүл бурсаңыздар. Бул жерде Facebook сайтында Кыргыз мекенчил деп өзүнүн атын коюп алган колдонуучу бул жерге Садыр Жапаровга өлдү деп. Астагфирулла, өмүр узун болсого, эсил кайган Садыр аба эми кайдан көрөлү деген 6 саат мурун чыгарган. Ушуну достор кимдер кылышы мүмкүн? Албетте батышчыл Американын жугундусун ичип жүргөндөр. Эми туугандар, бунун ким экенине жакшы маани беребиз. Facebook сайтында 2000 канчанчы жылдары мынага окшогон темалар менен бөлүшкөн экен. Эң кызык жер, мен сиздерге сиздер фактыны жакшы көрөбүз, биз барыбыз. Мындай. Көрдүңүздөрбү? Бул деген батышчыл Американын суусун мынабы ЛГБТнын сүрөттөрү жүрөт. Кыргыз Радиканын бүт түстөрү бар деп, мына ЛГБТ бул өкмөт баягы гейлерди жалпак тилде айтканда лесбиянкаларды колдогон баракчалар. Азыркы биз колдогон Жапаров, Садырга ушулар каршы качат. Кошулгула ЛГБТны колдогон жарандар дейт. Булар баягы гейлер, жалпак тил менен айтканда. Гейлер ушундай Жапаровду, Нуркожоевичти каза болду деген маалымат чыгарып атышат. Мына, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мына феминист деп турат могул жерде. Мына жакындатсак 8 март феминисттерди колдоп, бул жерде дагы ЛГБТнын, мына ЛГБТ деген бул гейлердин, билесиңер, баягы Европада гейлер жүрүшөт го. Мына ошогон желекти көтөрүп алып. Ушулар, мына, көрдүңүздөр, ушуну колдогондор. Эми Садыр Нуркожоевич Жапаровду каза болду деп атат. Астагфирулла. Бул бүгүн 22 анан Садыр Нуркожоевичтин сүрөтүн коюп алган, Кыргыз мекенчили деп өзүнүн атын өзгөртүп алган. Эми урматтуу көрүүчү, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, эми буларга кандай өзүбүз кыргыз эли кандай баа берсек болот? Буларга атайы бүгүн митинг кылышты. Мен өзүм барып ал тынчтык митингине жолуктум. Аларга бул өзүмдүн кышкы камчымды алып алып, мен барсам алар уже бүдүргөнбү же качып кеттиби, айтор бүгүн жок болушту. Булардын башында ким турганын комментарийге айта кетсеңиздер, булардын ниети эмне? Элдик бийликти булар тааныбай атышабы? Же дагы бир эл буларга тарбия берип коюшубуз керекпи? Мен билбедим. Бул тууралуу өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди комментарийге калтырсаңыздар болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Илимбек Исраилов жана Махмуд жана Кыргызстандын блогерлери. Ассаламу алейкум. Кийинки видеого көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.